буйруса сбор бүгүн жабылды. Анткени толук түрдө бул үйгө жете турган акча чогулуп калды. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Баардыгы ушу Кудайдын буйругу менен жана сиздердин жардамыңыздар менен болду. 20-август күнү 2024-жылдын ушул кошуналарыбызга сборду ачкан болчубуз. Мына бүгүн уже 30-сентябрь 40 күн сбор болду. Ушу 40 күн дегенде участок акча чогулуп, анда бул жагына забор жабылып, сарай салынып, үй башталып, мындан кийин дагы ошол үйдүн бүтүшүнө жетиштүү акча чогулуп бүттү. Үйдүн жөн эле каркасын тургузуп койбойбуз. Ошол ичине киргизип дагы ичиндеги ошол кухонный гарнитур, килем жана башка баардык пайда чүйдөккө чейин бүтүрө турган болдук жана ошого жетиштүү акча чогулуп калды. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. 1000 жолу айтсак да бул аздык кылат. Анткени күлөнү биз чыгардык, бирок баардыгы ошол сиздердин аркаңыздар менен, жардамыңыздар менен болду. Эми өздөрүнөн дагы ыраазычылык сөзүгө кирсек. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге чоң рахматымды айткым келет. Сиздердин артыңыздар менен мынакей Аллах Тааланын каалоосу менен мына жакшынакай заңыраган үйгө киргени турам. Кудай буйрса сиздерге чоң рахмат. Рахматымды айткым келет. Чоң рахмат, бардыңар колдоп бердиңиздер, кийин чейин салдыңыздар. Сөз менен жеткизе албай атам да, чоң рахмат. Бул жерде мисалы, бул Талас шаарында салынып атат, бирок бир гана Талас шаары, Талас эли жардам берген жок. 7 дуан тең бардык Кыргызстан жардам берди. Ошондой эле биздин сыртта иштеп жаткан мекендештерибиз эң биринчи эле Россиядагылар, Англиядагылар, Америкадагылар, Европадагылар, Казакстан боордошторубуз ушу бардык жактан жардам түшүп, ушул аз убакыттын ичинде мисалы бул ойдо жок нерсе болчу. 40 күндө ушул баардыгы туруп калат, бүтүп калат, ушунча сумма чогулуп калат деген эч кимдин оюнда жок болчу да. Баардык жапа тырмак ушунча колдоо болгончо тез аранын ичинде чогулуп бүттү. Буюрса үйдүн тоюна, тойчугуна деп сиздер менен жакшы жаңылык менен бөлүшөбүз. Толук түрдө бүткөндө терең ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу.